Асейин Бакеев тазалык муниципалдык ишканасында айдоочу болуп иштегенине 15 жылдан ашты. Бул таштанды ташыган жаңы транспорттун рулуна 4 күн мурда отуруп, аларга тиешелүү аймактагы акыр чикирди ташып жатат. Буга чейин айдаган унаасы эскилиги жетип көп бузулчу. Анын айынан убагында ташылбай калган учурлар болгонун айтат. Азыр болсо жаңы техникалуу болуп, мында бардык шарттар бар. Айырмасы аябай эле көп экен, баардыгы комфорт бүт. Печкасы, мол бүт баардыгы бүт иштейт экен. Жылуу, жумшак, бүт комфорттуу, удобный жасалган машина экен. Жакшы жакты иштеп атабыз ушу. 31 декабрдан бери. Атайын ушу ордундук тазалашыптыр да. Кээде чарчаган иштеп аткан учурда жатып эс ала калсак болот да, мындай ыңгайлуу экен да шарттары. Мындай ири көлөмдөгү атайын техника жаңы жыл алдында алып келинди. Учурда кызматкерлер унаанын иштешин үйрөнүүдө. Пульттун жардамы менен контейнери түшүрүлүп, таштанды жыйналат. Бизге жаңы техникалардан келген ушул техникабыз, мунун өзгөчөлүгү бул контейнер чечилет. Контейнерди чечип жерге коюп коебуз. Анан кичинекей биздин таштанды ташуучу самосвал машиналар келип, таштандыны ушул жака сала берет. Толгондон кийин бул чоң объемдогу таштандыны бир эле полигонго апарып келет. Мындан контейнерден 2 штук, бирөөсү толгондо экинчисин алып кетет, экинчисин жерге коюп коюп, ошого атайын ушундай техника заказ кылдык. Азыркы күндө ишке киргизгенге мына даярдап жатабыз. Эң негизгиси жаңы унааларда акыр чикирди жүктөгөн маалда суу агып кетпейт. Өзүнчө топтогон жери бар. Аны таштанды төккөн жайда айдоочулар төгүп салышат. Тротуарларды тазалоого арналган бул кичинекей тазалоочу чаң соргуч машиналар Италиядан алып келинген, жайында ишке чыгарылат. Муну ошол площадька, филармониянын алдына жана тротуарларга иштетебиз. Булар өзү соруп, чаңдардын баарын соруп алып, анан кийин аркасынан мындай эме кылса болот да, мындай толуп калгандан кийин мындай кылабыз. Бияка бүт эмелердин баары чөт. Муну акырын апарып эле күйүп коет да. Белгилей кетсек, тазалыктын техникалык базасы акыркы жылдары чыңдалууда. Бишкек мэриясы тарабынан 625 миллион сом бөлүнүп, ага 126 атайын техника алынган. Учурда 111 Кыргызстанга жеткирилди. Техникалар ишке киришип баштады. Дагы келаткан техникаларыбыз азыр бизде чек арада турат. 15 техника калды. Ал техникалардын ичинде самосвалдар бар, мусоровоздор бар, манипуляторлор бар, пылесостор бар, жана ошого окшогон көп шаар үчүн, шаардын тазалыгы үчүн колдонуучу техникалар. Тиешелүү адистердин айтымында атайын техника сатып алууда түзүлгөн келишим пайдалуу болгон. Акча үнөмдөлүп 208 миллион сомго 42 дана таштанды ташуучу транспорт сатып алууга мүмкүнчүлүк болду. Жаңы техникалар келгенге чейин тазалык ишканасында 200дөй унаа бар эле, арасында эскирип чирип кеткендери, иштен чыккандары да турат. Эми мурдагыдай унаа бузулуп, таштанды чыгарылбай калды деген болбойт. Мунун баары шаардын тазалыгы үчүн жасалууда. Рахат Жаныбекова, Рыскелди Кукулбеков, Ала Тоо 24.